Таны менен дүмбүлү менен чабылган жүгөрлөр бар. Жүгөрүдөн жасалган чыктуу той кыш күндөрүндө ири чарбан малына пайдалуу болду. Будайдан кийин айдалган жүгөрү 2 айга жетпей чабылып алынган. Чуңкурга көмүлүп той даярдалган. Андыктан Дуванда быйылкы жылы да бул тажрыйбаны илгерилетүү мерчемделүүдө. Мына сүлөстө биздин райондо ушу мен жаңылбасам 1000 тоннага жакын сүлөс кандашты. Биздин Покровка ушу Манас району. Анткени тиги Манас айылындагы балдары чабышты бир где-то 30-40 гектар, Богословка айылындагылар чабышты бир 20-30 гектар. Аяк мен өзүм эсебим боюнча Покровка айыл өкмөтүнөн сүлөс кылышкандар болду. Жайылгандан сүлөс кылгандар болду. Булгондо алардын баары ушу мен ойлойм ушу 1000 тоннадай сүлөс камдады го деп ойлойм. Таластын бренди болгон Төбүрчак болсо, былтыр айрым жерлерде 1 гектардан 200 килодан гана айланып калды. Андыктан буга чейин Төбүрчак айдап келген дыйкандардын башы катты. Тажрыйбалуулар сунуштарын айтышууда. Мен совет бердилем, 1-2 гектарлары фасолго кыйналбай эле жүгөр айдап эле, жүгөрүнүн атай ошол жакшы уруктары бар. Кымбатыраак урук барып сатып келип эле 1 гектарга 20-25 кило кетет. Ошону сатып келип эле ошону сепсе болот. Адистер азык-түлүк коопсуздугунун алдын алуу максатында буудай, арпа жана кант кызылчасын аянттарын кеңейтүүнү дагы дыйкандарга сунуштайт. Бул буудай сепкенге азырдагы ушул дыйкандарга айтып атабыз. Жана ошондой эле ушул мамлекет тарабынан жеңилдетилген буудайдын үрөөнү келип атат. Мына бүгүнкү күндө 250 тонна буудай арпага заявка бергенбиз. Бүгүнкү күндө 150 тоннасы келип дыйкандарга таратылды. Бул да болсо ушул буудайдын аянтын көбөйткөнгө биз аракет кылып атабыз. Төбүрчактын түшүмү аз болгону менен баасы баштагыдан 2 эсе өскөн. Андыктан таластын бренди болуп калган Төбүрчак талалары кыскарбашы ыктымал. Ошондой эле беде, жүгөрү, эгин талалар жылдагыдан арбын болот экен. Салиха Сариева, Алихан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.